Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койду. Жаңы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктарды администрациялоону оптималдаштыруу, салыктык жолжоболорду санариптештирүү, ишкердик жүргүзүүдө бирдей шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу болуп саналат. Жаңы салык кодексинин кабыл алынгандыгына байланыштуу 2009-жылдын 1-январында ишке кирген салык кодекси күчүн жоготту деп эсептелет. Ушул тапта салык кызматы ишкерлерди каттоону улантууда. Катталуу 1-февралга чейин милдеттүү түрдө жүргүзүлүшү керек. Азыр мына биз иштеп баштадык. Буюрса бул жанагы салык кызмат атайын ошо жана убакыт бөлүп биз деген дежурствода коебуз. Мисалы деген кечинде болобу, жумуштан кийин болобу, 8ге чейин болобу, же болсо тиги дем алыш күндөр болобу, ошондой дежурныйлар болот. Атайын ошо жумушту дагы азыр жүргүзүп атабыз, уюштуруп атабыз. Ошондо алар деген ошо бүт жумуштарды алып барат да. Анан кимдер гана жетишпей калса, бул жанагы мыйзамда көрүлгөн 15 күндөн чыкпай калса, анда алар деген автоматтуу түрдө жанагы салык режимине өтүп кетет да.